Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8 орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстары үчүн кыргыз тили сабагы 4-чейрек. Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы зататооч, анын категорияларын кайталоо. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө зататооч, анын таандык, жак, сан, жөндөмө категорияларын, энчилүү жана жалпы аттарды, жөнөкөй жана татаал зататоочторду кайталайсыңар. Жана зататоочтун бул категорияларына карата тапшырмаларды аткарасыңар. Балдар, зататооч деген эмне? Анын кандай категориялары бар? Кимдин эсинде бар? Кана эстейличи? Туура айтасыңар балдар. Демек зататооч заттын атын билдирет. Ал ким эмне, кимиси эмнеси, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Зататооч жөндөлөт, жакталат, таандык мүчөлөр менен өзгөрөт, жекелик жана көптүк санда өзгөрөт, жөнөкөй татаал, энчилүү жалпы деген түрлөрү бар. Эмесе балдар, ушул зататоочтун категорияларынын ар бирине токтолуп өтөлү. Жалпы жана энчилүү аттар деген эмне? Демек балдар, бир текке кирүүчү заттар жалпы аттар деп аталат экен. Мисалы, идиш, кымыз, коро, булар жалпы аттар экен. Ал эми бир затка гана энчиленип берилген аттар энчилүү аттар деп аталат экен. Энчилүү аттарга адам аттары, жаныбарларга энчиленип берилген аттар, жер, суу, тоо, башкача айтканда географиялык аттар, белгилүү даталардын, тарыхый окуялардын аттары, газета, журналдардын аттары энчилүү ат болуп эсептелинет экен. Алар дайыма баш тамга менен жазылат экен. Ал эми зататооч түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Кимдин эсинде бар? Туура, зататооч түзүлүшүнө карай 2-ге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал зататооч. Жөнөкөй зататооч бир гана сөздөн турат. Ал эми татаал зататооч 2 же андан ашык сөздөрдөн туруп, бир гана маанини билдирет. Мисалы, ала тоо, бака жалбырак. Зататооч көптүк санда кантип өзгөрөт? Кайсы мүчөнүн жардамы менен? Кана эстейличи? Демек, зататооч жекелик жана көптүк санда колдонулат экен. Көптүк саны лар мүчөсүнүн уланышы менен жасалат экен. Лар мүчөсү 12 түргө өзгөрүп кетет. Мисалдарда көрүнүп тургандай, талаалар дегенде лар баштапкы формасы сакталса, гүлдөр дегенде дөр болуп, башка түргө өзгөрүп жатат. Ал эми зататоочтун кийинки категориясы, жакталышы жөнүндө эмне билесиңер? Зататоочтор жекелик жана көптүк санда жакталышат экен. Мүчөлөрүнө көңүл буралы. Биринчи жак мын, экинчи жак сың, сыз, үчүнчү жактын мүчөсү жок. Көптүк түрү: биринчи жак біз, экинчи жак сыңар, сыздар, үчүнчү жактыкы өзүңөр көрүп тургандай мүчөсү жок. Зататоочтун таандык мүчөлөрү барбы? Таандык категориясы жөнүндө эмне маалыматыңар бар? Туура айтасыңар балдар. Демек, зататоочтун таандык категориясы затты 3 жактын бирине таандык кылып көрсөтөт экен. Мүчөлөрүнө көңүл буралы. Биринчи жак жекелик түрү ым, экинчи жак ың, ыңыз, үчүнчү жак Көптүк түрү: биринчи жак ыбыз, экинчи жак ыңар, ыңыздар, үчүнчү жак Кийинки суроо: зататоочтун канча жөндөмөсү бар? Жөндөмөлөрдүн суроолорун жана аларга тиешелүү мүчөлөрдү билесиңерби? Туура айтасыңар балдар. Жөндөмөлөрдү билгениңер бул абдан жакшы. Силер айткандай, атоош жөндөмөсү ким эмне деген суроого жооп берет, мүчөсү жок. Илик кимдин эмненин, мүчөсү нын. Барыш кимге эмнеге, мүчөсү га. Табыш жөндөмөсү суроосу кимди эмнени, мүчөсү ны. Жатыш кимде эмнеде, мүчөсү да. Ал эми чыгыш жөндөмөсүнүн суроосу кимден эмнеден, мүчөсү дан.
Сүрөткө көңүл бургула. Ташрабат байыркы эстелик экенин билебиз. Бул жерде эстелик анан ташрабат деген эки зат атооч бар. Мен ташрабат сөзүнө эле басым жасап, морфологиялык талдоо кылып берейин. Ташрабат бул энчилүү зат атооч, түзүлүшүнө карай татаал, уңгу түрүндө турат. Жөндөмөлөр боюнча атоош жөндөмөсүндө жекелик санда. Ташрабат жакталбайт, анткени ал адамзаттык зат эмес жана таандык мүчө уланган жок. Келгиле эми балдар, ушу кайталаган темабызга байланыштуу тапшырмаларды аткарып көрөлү. Биринчи тапшырма бул зат атоочтун таандык категориясына байланыштуу болот. 517 көнүгүүдөгү берилген зат атоочторду 3 жакка бөлүп жазгыла. Экинчи тапшырма. Өзүңөр көрүп тургандай 4 заттын сүрөтү турат. Жакшылап ойлонуп, ушул заттардан кайсынысы жакталат? Башкача айтканда, зат атоочтун жак категориясы боюнча өзгөрөт. Мына ошол зат атоочту гана жактайсыңар. Кийинки тапшырма балдар. Биринчи сүрөттү жакшылап көңүл буруп карагыла. Сүрөттөн кандай жөнөкөй жана татаал заттарды көрдүңөр? Жазасыңар. Андан кийин кандай энчилүү жана жалпы аттарды байкадыңар? Аларды жазасыңар. Акыркы тапшырма. Өзүңөр каалаган бир жалпы атты жана бир энчилүү атты алып, жөндөмөлөр боюнча жөндөгүлө. Бүгүн балдар биз силер менен зат атооч сөз түркүмүн жана ага тиешелүү категорияларды кайталадык. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, тест менен иштейли. Энчилүү атты белгиле. А варианты: Унаа көл, Б Шоокум журналы, В кыргыз тили китеби. Экинчи суроо. Кайсы зат атооч жакталат? Асы баардык заттар, Б адамзаттык гана заттар жакталат, В варианты баардык энчилүү аттар жакталат. Үчүнчү суроо. Таандык мүчө кайсы затка уланды? А варианты: дүкөнчүмүн, Б небереси, В ата. Төртүнчү суроо. Татаал зат атооч экенин кантип билесиңер? А варианты: каалагандай 2 же 3 сөздөн турса, Б баштамга менен жазылса, В 2 же андан ашык сөздөн туруп бир маанини билдирсе. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла. Эни үйдүн куту. Бул макал экенин баарыңар билесиңер. Мына ушул макалда канча зат атооч бар? Ошол зат атоочторго морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Албетте, морфологиялык талдоо жүргүзгөндө зат атоочтун категорияларын эске аласыңар. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла балдар.